Кутман таң, ардактуу кыргызстандыктар, бүгүн бизде абдан сонун эң кызыктуу меймандар болмокчу. Азыркы биз меймандар менен тааныштырып өтөлү. Эрежесиз эр уруш боюнча дүйнөнүн чемпиону Асеков Максат Байкебиз жана ошондой эле Азия чемпиону Садырбек уулу Узак жана ошондой эле дагы бир Азия чемпиону Жанибек уулу Данияр. Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыңыздар менен. Деги эле спортсмендердин таңы кандай башталат? Биз баягы чыгармачылык ырчалардан сурасак, мен түшкө чейин уктайм деген баягы таңды башкача созот. Анан бизге чынында кызык болуп жатат. Биз майкелер Спортчулардын таңы кандай башталат? Спортчулардын таңы ар кимдики ар кандай башталса керек, кээ бирөө уктайт. Кээ бирөө тренировка кылат, эртең мененки тренировкасы бар, кечки тренировкасы бар. Ар ким ар кандай тосот. Эми биздики бул балдар азыр эмеге дайындалып атышат, булар азыр 2 мал тренировка кылып атат балдар. Биз да эртең мененкисин кылып атабыз. 2 мал кылып атат, азыр уйку жок дегендей. Эгерде толугураак айта кетсеңиз, кайсыл чемпионатка, кайсыл жерде өтөт? Азыр ат башта болгон атат, ага чейин Көлдө болот. Көлдө ВФТен жана WF деп эрежесиз жана World Airtime Federation деп ачылбады эле международный. Ошондон 26 беле, 6-сында болот. 6 августта булар чыгышат буюрса. Анан 27 августта ат башыда болот тоже профайт ВФТен. Буюрса даярдык да жакшы. Ал жерде өтө чоң мындай международный уровеньде болот да, аябай чоң мелдеш болот. Буюрса пояс коюлат, пояска узак кушат, кубок, ынтымак кубогу болот, ат башы районунун ошого данчик кушат буюрса. Даярданып жатабыз. Абдан жакшы. Айтсаңыздар, мен сиз дал ушул спорттун түрүн сиздер тандаганыңызда аябай кызык болуп жатат да. Эмнеден улам ушул дал ушул спорттун түрүн тандадыңыздар? Эрежеси Ону дагы опурталдуу. Ооба, мисалы аябай башкаларга коркунучтуу сезилет да бул спорттун түрү. Эми билбейм, мен кичинекей кезден кичине мечтать этип күрөштө, бокста барып жүрүп, анан ошо эрежесиз урушка кичине чыгып көрсөкпү деген максат болгон. Мечта деп коет го орусча, ошо максатыбызды эми баягы орундаттык десек болот. Буюрса ошого жеттик, буюрса анан баары бириңер айткыла эми мечтаны. Мисалы Узак, кайсыл эмне себептен чынында эле бул спортту тандап калдык? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Бул спортту тандап алганыбыздын себеби негизи Кыргызстанда азыр спорттун ар кандай түрү менен машыгышат жаштар. Бизге себеп болгон эми чынын айтканда турмуш өзүнүн нугу менен кетип калат экен жашоо. Анан биз кыскача айтканда да эми бир соревнование болуп калып, башыман өткөн нерсени айтып берейин. Анан эптеп эле бирөөнү утсаң болду деди да агай. Анан чыгып эптеп утсам болду ушуну деп аз эле тренировка кылгам. Анда мен 21 жашта болчумун. Анан бирөөнү утуп алдым. Анан агай эми чыдап кой деди. Экинчисин утуп алдым. Анан үчүнчүсүн утуп алдым. Ошо менен финалга чыгып кеттим. Анан ошондон эле кызыктуу болуп кетти. Ошо менен мага дагы мындай спортко болгон көз карашым мындай серьезныйраак, кызыгуу менен анан эң негизгиси кыргыздын желегин чет жактарда ушундай жакшы орунда турса деп, кыргыз элибиздин аты чыкса, алакандай элибизди, спортсмендерибизди дүйнө жүзү таанып турса деген эле эң чоң негизги ой максаттын бири ушул. Демек, патриоттук сезимдер баягы сизде болуп турат. Сиздики, Данияр мырза. Мен өзүм кичинекей кезимден эле кызыкчумун. Үйгө ар кандай дисктерди алып келип алып көрүп отура берчүмүн. Кыргызстанда ушул спорт бар экенин да билчү эмесмин. 11-классыман баштап ошо бир дос балам чакырып калды, тренировка кылалык жүр ошол жака барып дегенден бир күн барып көрүп эле кызыгып кеттим. Андан ары бир ай катыштым, соревнованияга чыктым. Чемпионат, Кыргызстандын чемпионатынан 2-нчи место алгам. Ошондон улам эле бул спортко кызыгып кеткенсиз. Анан Мирлан байке сизден сурагым келип жатат. Мына могул жерде кандай гана сонун баягы кыргызча айтканда кемер курлар, орусча айтканда баягы
Сонун кандай сонун баягы эме берип атат. Ушулар жөнүндө түшүндүрүп өтсөңүз, мисалы могу кемерди сиз 2014-жылы баягы дүйнө чемпионатында жеңип алыпсыз да? Бул биринчи бунун дагы немеси көп. 2013 барып биз уттуруп келдик элек. Кичине бир аз даярдыгыбыз начар, анан ден соолукка да байланыштуу перелет, долгий перелет болуп, ошого кичине эме болуп калып, анан уттурганбыз. Анан 2014 ушу баратканда аябай жакшы цель коюп утам деп. Ошо Нью-Джерсиде болду, среди профессионалов грэпплинг болгон. Ошондон биринчи место алдык, дүйнө чемпиону болупчу. Ошондо Кыргызстандан экөөбүз эле алганбыз. Андан кийинки уже балдар көбү алып кетишти уже, буюрса. Анткени биз барып аткан кезде грэпплинг бизге жаңы келип аткан кез эле. Уже мындай жаңы биз күрөшүп, ошо болевой удушенияны так мындай немелерин билип, контурларын билип полностью ошол кезде жаңы үйрөнүп аттык элек да. Эми 2014 ошондо утуп келдик, чемпион мира болуп келдик. Бул куур болсо эме болгон, чемпионат СНГ болуп, ошондон биринчи ВФТин поезу болгон. Биринчи поездуңуз ушул экен да, же буга чейин барбы? Буга чейин бул экөө болгон. Бул чемпионат Азии деп, чемпионат Азияга коюлган куур болчу. 3 бой өткөрүп утканбыз 2009-жылы. Анан 2010 буну уттук, 2012 бул, анан 2014 бул. Демек жыл сайын эң жакшы жетишкен чоң ийгиликтер жетишиптир. Мисалы азыркы учурда баягы Кыргызстанда ушул эрежесиз уруштун эң алгачкылардан, баягы баштоочулардан бири да сизсиз да, мисалы. Сиздерден кийин анан дагы баягы көптөгөн, мисалы Узак, Данияр окшогон жаш спортсмендер чыгып келет да, анан баягы азыр мисалы көзүңөр жетип калды. Мисалы көпчүлүк биздин спортчу жигиттерибиз барып, баягы чет өлкөдө көптөгөн байгелүү орундарга өлүп баягы илинип келе жатат да. Анан дүйнөлүк мисалы Конор Макгрегор деген азыр аябай популярдуу, мисалы ошолор менен тең таймаша турган биздин спортчуларыбыз барбы? Бар. Негизи бир нерсени айтайынчы, кыргыз өзү негизи эле эзелтен баатыр келет да мындай. Мен балдарга ар дайым эле айтып жүрөм, мисалы бизде башка элдер ушу жаныбызда турган казак, өзбектерде эле даже немебиз жок, витаминизациябыз жок. Анткени ага каражат дагы керек. Биздин өзүбүздүн негизи боецтер каражатка бир аз кичине зарбыз да, чынын айтканда. Анан эми азыр болсо более-менее болуп калды, кичине жакшыраак болуп, байкелер жардам берет көп азыр. Спортко кызыгып калышты да. Биздин убакта аябай кыйын болчу. Негизи витаминдер да аз болчу аябай. Анан мен айтчумун да постоянно, биз буларды жүрүп кукси жеп жүрүп эле утабыз депчи. Чындап эле айтканда, кукси жеп эле, мисалы ушул 2014 эле Америкага барып атканда 2 пакет кукси алып кеткенбиз. Постоянно корбосун эле кукси ташып эле басып жүрөбүз дегендей. Акча деле, каражат деле тартыш болчу да. Анан мен постоянно айтам да, балдарга да айтам, биз деген ата-бабаларыбыз баатыр болгон, кыргыз деген өзү негизи күчтүү калк болгон, ушунчадан бери келе атат, ушундай канча кылымдар, канча ушундай кармалып келе атабыз. Бир дагы ата-бабаларыбыз да мындай неме болгон эмес депчи. Анан буларга да постоянно ушинтип айтам. Чындап эле кыргыздын балдары, жигиттери күчтүү келет да. Кандай болбосун, не болбосун, турнирде призовой место илинип келет да. Ошондой бар да. Барган жерибизден баягы куру келет. Ошон үчүн азыр кыргыздар дүйнөлүк аренада деле чыгып утуп байгелерди алып атканы жакшы да. Ошол бул ушунча, мисалы биз барып жүргөндө ошол эле казак, өзбек, ошо россияниндер мондай бир сумка витамин менен келчү. Бизде андай витаминди көргөн эмеспиз даже, жеген да эмеспиз, мындай проба да кылып көргөн эмеспиз чын айтканда. Бирок барчубуз, утчубуз, Кудайга шүгүр, Кудайдын буйругу менен утуп келчүбүз да. Демек биз бардыгы баягы табигый азыктар менен азыктанып, чучук, казык, арпа деген 5 бармак жеп баягы чоңойгонбуз. Анан жалпы баягы кичине кененирээк отуралым, мисалы кайсыл жердин бул баягы кыргыздар аябай жер тешчил болобуз го. Бир атактуу бул биздин жердики, бул дагы жакшы көрүнүш. Кыргыз элде кылып жатат, кайсыл жердин кулуну болобуздар, кайсыл жердин батырлары болобуздар. Мен жооп берип коеюн, бул азыр мындай болуп калды, балдарым баары сбордо, каникулда тиякта биякта кечкен, анан Россияда сбордо жүрүшөт, Көлдө сбордо, Атбашта сбордо, булар дагы Көлдө сбордо болчу. Буларды чакыртып келип, негизи үчөөбүз тең эле Атбаштан болобуз. Атбаштын кулундары болобуз.
Анан эми өзүңөр жооп бериңер. Кайсы айылда, кайсы көчөдө, кошуналарыңар Адбаштылыктар келип олуптур дегенде болбосун деп атпаймынбы. Эң негизгиси ошо байкебиз айтып кетти, нарын башы кайсы жерде болсок дагы кыргыз эли эң негизгиси сиздер айткандай жакшы макал бар эмеспи, кыргыздын кыркы бириксе да ыркы бирикпейт дегендей. Бөлүнүп жарынбай баарыбыз чогуу жүрсөк, ынтымакта болсок эле болду эң негизгиси. Анан эң негизгиси эле баарыбыз тигили уруу, бул уруу же тиги жер, бул жер болбой улутубуз кыргыз, уруубуз кыргыз эле болсо болду. Мен ошондой эле ой тилектемин. Көп жерлерге барганда каяктансың десе ошо тамашалап, же Оштон болом деп коем, же Таластан болом, ой, Таластан болом көрбөй атырсыңбы деп тамашалап коесуң. Данияр мырза, сиз дагы ат башынын салкын абасында шаракан суусунан ичип чоңойгон ат башылыктын баатыр жигиттеринен болуп кетсиздер. Анан азыркы учурда Мирлан байке, Кыргызстанда канча баягы ушундай бойцовский клубдар деп коебуз, ушундай эрежесиз канча баягы спорт залдары бар? Көп, аябай көп. Азыр Кудайга шүгүр, азыр аябай көбөйдү, спорт залдар да көбөйдү, спортивный организациялар да көбөйдү даже. Мировой стандарттагы эле бизде 7-8 бар азыр. Жана Шердок деп коет, мындайча айтканда история байца деп коет да, азыр ошондой ачылган. Ошо Шердокту карап, анан жана чоң аренада жүргөн организациялар чакырат. Ошол Шердогу барлар эле 3-4 бар азыр бизде Кыргызстанда. Негизи Казакстанда бирөө эле даже ошондой организациядан. Демек биздин Бизде өлкөдө аябай негизи эле спорт жакшы өнүгүп атат. Канча салым кошулбаса дагы, канча көңүл бурулбаса дагы кыргыз өзү эле көбөйтүп атат да ошол салымынчы спортко. Айтсаңыз, ушул сиздердин спорттук клуб башка спорттук клубдардын эмнеси менен өзгөчөлүгүн айырмаланып турат? Единоборство боюнчабы же сиз в общем сурап атасызбы ошону? Жалпысынан. Жалпысынан эми биздики эрежесиз мушташ деп айтылат. Баягы эрежеси деп айтылгандай эле. Партер деп коет, жана жыккандан кийин урган болот, улуксат. Колу бутун кайрыйсың, муунту ыкмасын кыласың дегендей. Мисалы бокстуку өзүнчө, кикбокстуку өзүнчө, күрөш өзүнчө. Биздики ошол спорттордун баарынан ар биринен алынып, анан бир спорт болуп калган да, ошо эрежеси мушташ болупчу. Айтсаңыз, ушул эрежеси мушташка баягы ушул спорттун тандаган жигитке мисалы үчүн эмнелер талап кылынат? Ал кандай, балким бою узун болуш керекпи? Же өлчөмү болуш керек? Кандай критерийлер талап кылынат? Критерийлер бизде деле талап кылынбайт, негизи шыгына эле карайт да. Баланын өзүнүн шыгы, анан бул жүрөгүндөгү кичине жана орусча айтканда духу деп коет го мындай. Өзүнүн баатырлыгын билгизген балдар болот. Техникасы дагы мындай немеси жок болсо да өзү мындай ток жүрөк коркпойт да. Ошондой балдар негизи көбүрөөк результат көрсөтөт мындай. Бир нерсеге жыйынтыкка, жакшы жыйынтыктарга жетишет да, ошол балачы. Эми мындай Данчикти деле карасаңыздар, Данчик деле азыр мына 57ден тройкада турат азыр. Лучший тройкада биринчи местага чыгат, экинчи местада болуп калат. Кыргызстандын 57 килограммда азыр жакшы лидерлердин бири. Узак 93тө бир жакшы лидерлердин бири тоже тройкада постоянно биринчи, экинчи местада турушат да булар. В основном биринчи местада тургандар да. Эң сонун Мирлан байке, ушул сиздин сөзүңүздөн кийин жалпы кыргызстандыктарга бир музыкалык чыгарма биздин Добрый байкебизден алга жигиттер ушул патриоттук сезимде отурган жаңы музыкалык чыгарма болсун. Дагы бир жолу кутман таң, урматтуу кыргызстандыктар. Бишкек шаары боюнча азыр саат 9-дан 20 мүнөт өткөн. Убакытты какты мен биздин коноктор менен дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн. Бүгүн бизде мейманда Асеков Мирлан байкебиз, дүйнө чемпиону, жана ошондой эле Садырбек уулу Узак Азия чемпиону, жана ошондой эле Жанибек уулу Данияр дагы Азия чемпиону. Бул жакта мен WhatsApp каналыбызды ачсак, бизден спортчуларга суроолор келип калыптыр, окуп өтсөм.
Саламатсыздарбы, кыргызымдын эр жүрөк мырзалары? Кандайсыздар? Биринчи каалоо айтып кетейин сиздерге. Биринчиден ден соолук каалаймын. Ден соолук болсо жеңиш дагы болот. Ишиңерге ийгилик, ар дайым жеңип жүрө бериңиздер. Кыргызстандын желегин желбиретип, бүткүл жерге таанытып жүрө бериңиздер. Бар болуңуздар. Сиздерге ар дайым жеңишти каалаймын. Анан суроосу, балдарды канча жаштан кабыл аласыздар? Рахмат дейт. Аягы 487 менен аяган абонент. Рахмат, каалоо тилектериңиз кабыл болсун. Сизге дагы Кудайыбыз ыраазы болсун. Негизи спортко жаштын немеси жок да, пределы жок. Чеги жок. Чеги жок. Карысы деле, жашы деле барса болот. Негизи эң жакшы бул 5 жаштан баланы кичине плаванияга берип, гимнастикага берип, анан бир 7-8 жаштан анан күрөш, ушундай единоборствого берсе болот да. Негизи эң жакшы бул күрөш, чынын айтканда күрөш, мындай адамдын структура деп коет го орусча, дене түзүлүшүн да мындай даана түзөп берет, күчү да аябай кудурет күчтүү болот, мындай. Негизи күрөш жакшы неме да, өзү адал дагы мындай. Анан мушташты эми кичинекей бала тандап алса анда берсе болот. Көбүрөөк жакшы көрөт да кичинекейинен эле. Дагы суроо келип калган учур экен, окуп коеюн. Аягы 326 менен аяктан абонент. Быйыл ат башыда панкратион болобу дейт. Болот, ошо 27-синде болот. Кудайым буйрса 27-си деп атабыз. Азыр ошо балдар мына дайынданып атышат. Буйрса болот. Чоң турнир болот да. Кудай буйрса ат башыда 27 августта болот. 27 август. 27 августта бардык ат башынын тургундары келип көрпөсөңүздөр болот. Анан Мырлан байке менин баягы суу берейин деген суроомда, мисалы азыркы учурда көпчүлүк баягы спорт, мисалы күрөш, олимпийский, мисалы бардыгын баягы мамлекеттик деңгээлде баягы каржыланат, ошолор карайт, мисалы мамлекет карап берет, мисалы анан сбор деп калдыңыз, сборго баргандарчы. Анан сиздерге да ошондой деңгээлде көңүл бурабы? Жок, биздики эми биздин спорт өзү не олимпийский вид спорту деп айтылат да, олимпиадалык эмес спорт деп. Бирок бул эр таймаш өзү национальныйга кирип калган. Улуттук эмеге, спортко. Анан эми улуттук спорт болуп айтылганы менен каржоо негизи бул спортчуларга болбойт. Каржылоо көп жерден бул өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн болот, өзүбүз сборго барганда да өзүбүз төлөйбүз, жанагы чекеге чыксак да, ошо жанагы башка жактарга турнирлерге барсак дагы өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн кетет анын баары. Жарат алсаң да өзүңдүн чөнтөгүңдөн кетет дегендей, утсаң да өзүңдүн чөнтөгүңдөн кетет дегендей. Анан жакшы эми азыр байкелерибиз бар, байкелер жардам берет кичинеден болсо дагы, спонсорский кылат дегендей. Демек, мисалы бул жерде Азиянын чемпиону отурат, мисалы сиз дүйнөнүн чемпиону отурасыз, мисалы башка спортчуларда болуп баягы стипендия деген нерсе барбы сиздерде? Ай сайын стипендия жок. Стипендия биздики ошо баягы олимпийский вид спорту болбогондон кийин, улуттук болгондон кийин эме да, биз каржыланбайбыз. Эми олимпийцтердин өзлөрү деле жанагы биринчи местода тургандар эле каржыланбаса мындайлар каржыланбайт. Эми азыр чынын айтканда биз баягы мамлекеттен эчтеке сурабай эле мамлекетке жардам берип атабыз дегендей да. Эң сонун. Кыргызыбыздын патриоту болуп дегендей. Акыркы суроом болсо үчөөңүздөргө тең. Ушул эр урушту, эрежеси эр урушту тандаганда сиздер баягы таймаштарда жаракат аласыздар дегендей. Ошондой учурда баягы кайра баш тарткыңыздар келип кетпейби? Баягы катышпай эле койбой, ушул спорт түрүн тандабай эле койбой деп. Жок, андай деле болбойт эми. Баягы орустарда сөз бар го, тиги физкультура лечит, спорт калечит дегендей эле. Негизи өзү баягы профессионалдык спорт өзү негизи травматичный да, кандай болбосун травма аласың, тренировкадан аласың, тиги беттештен аласың. Кичине кокустук болуп кетсе деле алып калышы мүмкүнсүң да, ошон үчүн ага биз баягы даярбыз дегендей. Даярбыз, ошон үчүн дүйнөлүк аренага чыкканга аракет кылып, ошончо неме кылып атабыз. Дүйнөлүк аренага чыгыш үчүн бир нерсени сарпташың керек болуп калат да. Бул ден соолук болуп калат экен да биздин случайда, биздин немеде. Биз жакка караганда. Ошол Түшүнүктүү. Сиз Мисалы жанагы эле суроо да, мисалы кандай бир жаракат алган эми спорттун бардык түрлөрүндө эле спортсмендердин эң бир көйгөйлүү маселелери бул
үй бүлө да, үй бүлөдөн ошо эне атаң бир жериң жарат болуп кичине мындай көз башың көгөрүп келсең катышпай эле кой балам, айланайын топурагыңды түйүп берейин. Баардык ушул эрежесиз мушташ тармагында машыккан балдардын эне аталар ушундай ызылдайт да, эне ата переживать этет экен. Анан биздики деле азыркыга чейин ушинтет, бирок акыркы күндөр уже мындай көнүп калды да, андан көрө жакшылап даярдан баянкыдай болуп утулуп калба, Таяк жеп калба, таяк жеп калба, бизди уят кылба депчи. Анан жарат алганда, конечно, эң негизгиси утулуп калсаң да, утсаң дагы спорттечи эми аман эсен калганың жакшы, бирок эң негизгиси бир барьерди кайра утуп чыгып кетүү да. Утулуп калгандан кийин беттеги так кетет, жүрөктөгү мындай психологический так ошону утуп чыгып кетип өтө оор да. Негизи бул биздин спортто багы кээ бирөө болот. Мындай мисалы утуп келип, анан ушундай бир пикке жеткенде кичине жаңа звездная болезнь дейт го. Любой эле спортчу, любой эле адам көңүлү уруп баштаганда пендебиз да. Бир аз көп кичине неметебиз, анан ошолор уттурат, уттурганда да катуу уттурат да. Анан ошондо ошол бул узак айткандай барьерди өтүш керек да кайрачы. Анткени адамдын көңүлү сразу бурулбай калат да. Мисалы узак деп жүрүп, анан узак уттуруп кое турган болсо, узактан каныкидей мындай буруп коет да. Адам ушундай да, эми бизде эле эмес, бүт дүйнө жүзү ошондой. Анан бир аз мынтип кээ бирөө психологический неметет, аябай жаман болуп, уттурганда мага киши көңүл урбай калды, мынтип калды деп, анан келип кээ бирде айтасың, бул эчтеке эмес. Поражение порождает победу дейсиң да. Уттурдуңбу, давай кайра жакшыраак даярдан, жакшыраак чык, сен өзүң өңгүлө. Мисалы, ошо пенделик кылып сен кичине көбө түшкөнсүң, значит, Аллах таалам сага наказание кылып койду. Негизи спортто негизи эле мындай мушташып эле бирдекени үйрөнүп мушташкан деле эмес да, жекеде бул психологиялык жана адамды тарбиялоо спортто. Мисалы, алыс жолго чыкканда бир жарты тамагың болсо дагы бөлүшкөн, мына байкебиз айтып атат, кукси жеп тренировка кылып келдик депчи. Жарым колбаса болсо да бөлүшүп жеп келгенде, алыс жолго чыкканда жаныңдагы чөйрөңдө спортсмендер ким экенин билесиң. Бир пикке жетип утканда, например, сен ким экениңди достор билет, а эгер утулуп калсаң, досторуң кандай экенин, көз карашын, мамилесин билесиң. Адам негизи кандай десем, мүнөзүбүз инсан экенбиз да, ошон үчүн ар кандай болот экен да. Эми эң негизгиси бул жакшы суроо болду. Утканда кандай, утулганда кандай болот, травма кандай болот деген. Эң негизгиси эле утсаң да утулсаң дагы ден соолугуң аман эсен болсо, үй бүлөңүн жанында болсоң, жана эми көчөдө жаштарыбыз канча деген жаштарыбыз туура эмес тартип үлгүлөрдү көрүп жүрөт. Ага караганда кызы болуп көчөдө мушташ кычакты ушунча күчү ачып ташып атса, кыргыздын желегин бир жерге алып барып көтөрүп, желбиретип ошол жерден мушташсын. Биздики көз карашыбыз бир четте ошого дагы мындай туурараакпы деп ойлойм да. Силер бир гана баягы спорт менен машыгып, мындай кармап колун толбош керек, мындай чабыш керек деп гана жүргөндөн талим тарбияны да чогуу болот. Мисалы жана суроо бербеди кыз, ошондо мен баланы канча жаштан берсе болот деп атпайбы? Мисалы 5 жаштан деле берип коерсуң. Чем ошол баласы компьютерный клубда отуруп алып, интернет ойноп, кечке зрениясын бузуп, же ден соолугун бузгандан көрө, аны көрүп, баягы бир кишинин жакшы сөзү бар да. Мен баламды айсы клубтардан издегенден көрө спортзалдан издегеним жакшы дегендей. Берип коерсуң. Бул бала үчүн эч качан кеч болбойт. Кыз бала үчүн да, эркек бала үчүн да кеч болбойт да эч качан. Эң сонун урматтуу Мирлан, Узак, Данияр, сиздерге терең ырахмат билдиребиз. Сиздерден дагы ийгиликтерди, жеңиштерди каалайбыз. Кыргыз эли сиздерден күтөт демекчи. Ден соолугуңуздар ар дайым чың болсун. Кечке эле сүйлөшүп отургубуз келди, бирок баягы убакыт деген убакыт экен. Бизге келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Анан жалпы биздин телеканалдын атынан сиздердин белиңиздер ар дайым күчүңүздөр болсун. Билегиңиздер ар дайым күчтүү болуп, Кыргызстандын желегин дагы далай өлкөлөрдө желбиретиңиздер. Анан азыр биз жалпы кыргызстандыктарды кайрадан бир жагымдуу чыгармага көңүл бурабыз. Келиңиздер, сиздер үчүн бир ыp ысык жакшы ыр. Биздин астабыңызда кайрадан жолугушабыз.